Эгерде байкаган болсоңор, Кытайлардагы мындай эки түрдүү болот да. Кээ бирлери мага окшогон айылдыктар болот. Анан кээ бирлери шаардыктар да. Мына билинип эле айылдык менен шаардык адам билинип эле турат да. Кытайларда ошондой да, билинип турат. Анан былтыры бир Кытай туристтер попал болуп калды, пассажирлер. Анан ошондой мындай городской кытайлар экен да. Аккуратно там костюмдар, рубашка ушундай да. Аппак өңдөрү да мындай городской экени билинип эле турат. Анан жолду ката бою ошол кытайча сүйлөп барышты да. Анан мен ойлодум да, булар эмне англис тилин билбейби депчи. Там только кытайча сүйлөп атат да. Анан билген сөзүмдү сүйлөп көрдүм да англисче. Десем Собсон эле билет экен англисченичи. Собсонун билет экен, отлично билет экен. Просто булар өзү негизи кытайча сүйлөйт экен. Анан бул эмне үчүн мындай деп мен ойлонуп көрсөм, мисалы бизде Кыргызстанда мындай билимдүү адамдар орусча сүйлөшөт. Основном ошондой. Негизинен билимдүү адамдар орус тилинде сүйлөшөт да. Анан эмне үчүн мындай деп ойлонуп көрсөм, эмне үчүн анда кытайлардын билимдүү адамдары деле мындай шаардык, чисто городской кытайлар деле эмне үчүн кытай тилинде гана сүйлөшөт деп ойлонуп көрсөм, эми менин оюмча Кытай экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы, аскердик жактан дагы бул башка бир мамлекеттерден дээрлик көз каранды эмес экен да. Эми болушу мүмкүн, бир 15-20% болушу мүмкүн да. Может, ага деле жетпейдир. Ошон үчүн булар башка мамлекеттин таасиринен алыс экен. Саясий таасир жана башка тараптан. А биз Кыргызстан башка мамлекеттен, мисалы атап айтканда Россиядан эле түздөн түз көз карандыбыз. Хорошо или это плохо, речь не об этом. Просто бул факт. Биз кылымдар бою Россия менен эр шаркак жашап келгенбиз, кызматташып келгенбиз. Ошон үчүн Россиядан биз саясий жактан дагы, аскердик жактан дагы, экономикалык жактан дагы түздөн түз көз карандыбыз. Биз кандай кылып айландырып айтсаң дагы ошол. Ошон үчүн дагы бизде орус тили мындай бир өзүнчө бир эмеге ээ экен да, орунга.